Мына мыкты демократ болуп жүргөн, кыйкырып жүргөндөрдү да карабайсыздар. Элчи кылып дайындап койду, бир баласын бир жака, экинчи баласын эки жака коюп койду, бүттү ошону менен. Реформасы да бүттү, талабы да бүттү да. Билесиздер да. Биздин элдин көңүлү көк таштай калган саясаттан, саясатчылардан көңүлү таш. Ошого саясатчы сөрөйлөр жемпи таштайт. Ошого себепчи болот. Бир кызматка алып барып койсо, баласын бир жерге орноштуруш керек. Келинин бир жерге орноштуруш керек. Бүтүндө баягы өзүнүн маселесин чечип алгандан кийин, дымып жатып калгандардан кийин элдин көңүлү көк таштай калат. Саясатчы дегенди көргүсү келбей калат. Мына соңку 1-2 жылдын ичинде элчи болуп шайланган азаматтардын баарын кечеки күндөгүсүн карап көрбөйсүңөр. Кече эмне деп аткан, бүгүн эмне дейт. Аман болушсун ошолор. Же болбосо өздөрү болсо балдарын карап көргүлө, кыздарын карап көргүлө, кай жактарга жайгаштырышып атат. Мына бизде бүтүндөй өлкөдөгү сабатсыздык, кесипкөйлүктүн жоголуп аткандыгы ушунун себебинен болуп атат. Сурабайт. Балаң иштей алабы ал жерде? Кызың иштей алабы ал жерге барып? Жок, сурабайт. Атаң керек, энең керек. Мына ушул кадр саясатын токтотушубуз керек. Жок, бул жерден Адахан жаңылат. Бул Жээнбеков менин балдарын ишке койгон жок. Менин балам Атамбаевдин убагында 2 жолу чоң балам айыл өкмөтүнө өткөрбөй жүргөн жерден 3-чү попыткасын айыл өкмөт болуп иштеп турган жерден Атамбаев Жээнбеков былтыр барганда бияка которуп алды. Ой, сен жаштарды мен өстүрөм, абдан жакшы кылыпсың деп которуп алды. Экинчи балам да ал баягы качып жүргөн балам ошол ишке кирейин деп арыз жазган, бирок арызы чечилген жок. Ал бул Адахандын, эгер Адахан ошентип айткан болсо, Адахандын кезектеги өрдөгү. Адахан боюнча мен да ал жөнүндө айтып коеюн, рас эгер ошол элчиге кетип калды деп мен айта турган болсо, мен да Адахан жөнүндө айтып коеюн. Да, ал жерде еще Кирикун дептир. Адахан экөөбүз Кирикундук жагынан окшош элебиз. Ал мага караганда акылдуураак Кирикун, сулуураак Кирикун, жашыраак Кирикун. Мадыбатка окшогон инилерим менен мен кайым айтышпайм. Баарыбыз мыйзамга баш ийип калабыз. Да, мен Адахандан айырмам ушул. Менин жанагындай тарыхый, жанагындай документтерде колум жок. Мен ар дайым ошондойлорго каршы келатам. Таба албайсыңар андайды. Жок. Адахан, бүгүн Адахандын саясаты айрыкча ушул азыркы президентке болгон азылып аткандарды мен силерге ачык эле айтып коеюн. Мен бул Жээнбековго кошомат эмес булак. Менин көп жылдык тажрыйбалуу саясатчы калгандары менин изилдөөмдө, менин аналитикамда мурдагы 3 президент болбосо да 2 президент биригип атат. Акаев менен Бакиевдин командасы биригип атат. Эме Бакиев менен Атамбаевдин командасы. Акаевди айта албайм. 2006-дан баштап 2010-го чейин Адахандын үнүн уктуңар беле? Айтып бергилечи. Адахандын үнүн уктук дегениңер барбы? Үнүн уккансыңар 3 жерде. Биринчиси, Казак-Кыргыз чекарасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бекназаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Амадымаров деп. Дошу за берип турат. 2 жыл кийин мурдараак Масалиев, Бекназаров менен жүргөндө ал каршы болуп жүргөн. Эмне үчүн өзгөрүлүп кетти? Ким өзгөрүлүп кетти? Менби, албы? Экинчиси, дагы тарыхый документте колу бар. Мына азыр Айбалай экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча эмне айтпайт. Үчүнчү дагы бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын десе айттырдыңар да. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн. 50 гектар жери бар. Беспрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз.
хотя 94-жылы Шеримкул Успекер кезде өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен экөө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Чек ара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат. Бүгүн Ысык көлдүн жээгинде 4 анклавыбыз бар, Казакстандын территориясы бар. Эшо Кыргызстан бүтүн партия деп. Кыргызстан жерин ким бузуп атат? Бүтүндүгүн ким бузду? Мен 3 документти айттым.